Саламатсыңарбы студенттер? Изилдөөнүн биологиялык усулу предметинен катардагы 6 лекциябыздын темасы организмдерди изилдөө методдору. Сабагыбыздын планы: биринчи экологиялык фауналык изилдөөлөр, экинчи омурткасыз жана омурткалуу жаныбарларды изилдөө методдору, үчүнчү коллекциялык материалды түзүү жолдору, төртүнчү канаттуулардын денесин же омурткалуу жаныбарлардын скелеттерин даярдоо. Мындан төмөндөгүдөй максатты коюп алдык: экологиялык фауналык изилдөөлөрдү кароо менен бирге омурткасыз жана омурткалуу жаныбарлардан коллекциялык материалды түзүү жолдорун үйрөнүү болуп эсептелинет. Анда биз сабагыбыздын биринчи планына көңүл коюп карасак, биринчи план экологиялык фауналык изилдөөлөр. Биз буга чейин силер экология предметинен жалпы түшүнүктөрдү алып келгенбиз. Анда ошол түшүнүктөрдү кыскача эстеп алабыз. Экология терминин биринчи жолу немец биологу Геккель 1866-жылы колдонгон. Ал экологияга тирүү организмдердин тиричилигинин шартын изилдөөчү жана организмдер менен чөйрөнүн ортосундагы өз ара байланышын изилдеген илим деген. Мындан сырткары белгилүү окумуштуу америкалык эколог Одум мындай жалпы аныктама берген: экология бул илим аралык билим тармагы, көп деңгээлдик системалардын жаратылышта коомдо жайгашуу жана алардын өз ара байланышы жөнүндөгү илим деген түшүнүктөрдү берип келген. Мында экология тирүү организмге чөйрөнүн түздөн түз же кыйыр тийгизген таасири экологиялык факторлорду карап келсе, ал биотик жана абиотик факторлоруна бөлүнүп, биотик түрүнө тамак аш факторлору айрым особтордун же бир түрдөгү особтор тобунун жана ар башка түрдүн ортосундагы өз ара мамилени киргизген. Ал эми биотикалык факторлор биологиялык объектиге сырттан таасир этип, мисалы температура, жарык, нымдуулук, жаан-чачын, атмосфералык басым, шамал, атмосферанын иондошуусу жана башкалар каралып, белгилүү түрдүн жашаган шартынын жыйындысы ошол түрдүн экологиялык очогун түзөрүн белгилеген. Тирүү организмдин жашоо чөйрөсү менен өз ара мамилесин үйрөнүүдө биологиялык ыкмалар менен маалыматтар гана колдонулбастан, физика, химия, геология, география, экономика жана башка илимдер да пайдаланылып келген. Мындан биз төмөнкү схемага көңүл коюп карай турган болсок, экология бул экологиялык факторлорду, абиотикалык, биотикалык, антропогендик факторлорду карап, өзүнө жандуу, жансыз тиричилик бири-бири менен дайыма карым-катнашта болуп турары жөнүндө изилдеп келген. Андан биз фаунага көңүл коюп, фауна бул белгилүү аймакта жашоочу жаныбарлар түрлөрүнүн жыйындысы болуп эсептелинет. Фауналык комплекстер тундра, тайга, токой, тала, чөл, жарым чөл жана башкаларга бөлүнүп кетет дагы. Мында фауна өзүнө бир канча омурткалуу жана омурткасыз организмдерди окутуп үйрөтүү менен бирге, сүрөттө көрүп тургандагыдай кургактыктагы жана суу чөйрөсүндө жашаган бүт тирүү организмдерди, жаныбарларды окутуп үйрөтүүчү илим болуп эсептелинген. Мында бул биз ушул фауна экологияны өздөштүрүү менен бирге экологиялык фауналык изилдөөлөрдө колдонгон 3 чоң ыкмаларга көңүл коюп карайбыз. Биринчи ыкма тала ыкмалары, метео байкоолор, мониторинг жана башкалар каралса, экинчи ыкмада математикалык моделдөө жана экологиялык прогноздоо ыкмалары каралып,
Үчүнчү чоң ыкмасы эксперименталдык жол менен изилдөө ишке ашырылып келген. Мындан биз эксперименталдык бөлүктү ишке ашырууну толук кеңири караш үчүн экинчи планга көңүл коюп карайбыз. Экинчи планыбыз омурткалуу жана омурткасыз жаныбарларды изилдөө методдору. Мында биз алгач омурткасыз жаныбарларды изилдөөнү карап чыксак, омурткасыз жаныбарларды изилдеп жаткан учурубузда эксперименталдык бөлүктүн негизги маанилүү бөлүгү катары коллекция жасоо болуп эсептелинет дагы. Коллекция кандай түрдө жасалат? Талаа практикага чыккан учурда бизге кандай каражаттар керектелет? Болуш керек. Мисалы, аттап өтсөк, колубузда сачок болуш керек, банка, пинцет, ийне, коробка, кардон кагаз жана ошол курт-кумурскаларды жумшартып берүүчү формалин заты бизге керектелет. Алгач биз ошол кармаган курт-кумурскалардан коллекция даярдоо үчүн бизге жука тактай, анын үстүнө кардон кагаз жана колдо жасалган ошол жаныбарларды түздөп жайгаштыруучу каражат керек болот дагы. Ал эки жакка кыркылып коюлуп, анын аралыгы 5-15 мм коюлуп жайгаштырылат. Тактайга клейленип жайгаштырылат. Андан соң ошол кармаган курт-кумурсканы же ошол көпөлөктү жайгаштырып алабыз. Көпөлөктүн тулку боюн 5-10 мм койгон аралыкка анын астына вата жайгаштыруу менен, ийне саюу менен жайгаштырабыз тулку боюн. Ал эми канаттары ошол түздөөчү тактайга коюлат. Андан биз ийнени туура саюу жолун карайбыз. Алгач биринчи сүрөткө көңүл коюп карасаңар, бул туура эмес ийне сайылган, курт-кумурсканын четине сайылып калган ийне бул туура эмес болуп эсептелинет. Ал эми андан кийинки сүрөттө ийне туура курт-кумурскага сайылып, тактайга жайгаштырылган бөлүк. Ал эми бул сүрөттү карай турган болсоңор, бул кызыл точкаларга көңүл коюп карайбыз. Бул ошол курт-кумурсканын кайсыл жерине ийнени туура сайып, биз кардон кагазыбызга же ошол коллекция жасалып жаткан каражатка жайгаштырып алсак болот. Ушул этаптарды толук жасап бүткөндөн кийин коллекциябыз даяр болот. Ал коллекция даяр болгон коллекциялар кандай көрүнүштө экендигин төмөндөгү видеону көрүү менен бышыктап алууга болот. Бул видеодо толук даяр болгон коллекция. Мында курт-кумурскалар коңуз жаныбары кургатылып коюлган, астына аты латынча, орусча, кыргызча кылып жазып койсок болот. Бул атайын коллекцияга ылайыкташтырылган коробкада даярдалгандыгы көрсөтүлүп турат. Бетине жука пленка жармаштырылган. Бул туура сактоого, узак мөөнөткө изилдөөгө мүмкүндүк түзүлүүчү коллекциялардын көрүнүшү көрүп жатабыз.
жерде көпчүлүк бөлүгү коңуздардан даярдалган коллекцияларды көрүп жатасыңар. Коңуз, көпөлөктөр, айрым чегирткелердин дагы коллекциялары кездешип жатат бул жерде. Коллекциянын туура жасалуу жолдорун көрүп алдык. Анда биз ошол экинчи планыбыздын экинчи бөлүгүндөгү бөлүктү карай турган болсок, мында омурткалуу жаныбарларды изилдөө методдору кандай жасалат. Биз бул жолкусунда скелетти кантип даярдоо жолун тандап алдык. Омурткалуу жаныбарлардын скелеттерин даярдоодо жаныбарлардын скелетин изилдөө боюнча лабораториялык иштер үчүн таратуучу материалдарды өз алдынча даярдоого болот. Майда жаныбарлардын скелеттери толугу менен болушу керек. Бул мында майда жаныбар дегенде мисалы жерде сууда жашоочу баканы алсак, суудагы жашаган балыктан алсак, кургактыкта жашаган канаттуулардан алып, алардын ошол майда бөлүктөрүнө чейинки сөөктөрү толук болсо гана скелеттин макетин даярдоого мүмкүндүк түзүлөт. Скелетти кургатуу жолунда 3 этап ишке ашып келет. Биринчи, булчуңдуу сөөктөрдөн алдын ала одону ажыратуу, экинчи, сөөктү майсыздандыруу, үчүнчү, сөөктү химиялык кошулманын жардамында агартуу болуп эсептелинет. Анда биз омурткалуу жаныбарлардын скелетинин макетин даярдаган учурубузда баканы ала турган болсок, ошол толук булчуңдан ажыратып алгандан кийин аны ошол тактайга жайгаштырып, катырып жасап алсак болот. Бул жерде окунь балыгынын да скелети бул ошол илим изилдөөдө колдонулуучу макет катары колдонсок болот. Мындан сырткары канаттуунун скелетинин макети дагы кандай жасалуу жолдору көрсөтүлгөн. Сүрөттө көрүп тургандай жогорудагы 3 этап менен ишке ашырсак болот. Ал үчүн бизде дагы мынау бир видеодо бар. Бул жерде скелет эмес, ошол кандай тактайга кантип кандай орнотуу жолдору көрсөтүлгөн. Ушундай эле абалда кылып, балыктын скелетин дагы толук кургатып алгандан кийин жайгаштырсак болот. Демек биз скелетти кантип даярдоо, ал макет кандай болот, анын көрүнүшүнөн мисал катары дагы төмөндөгү видеону көрүп алдык. Анда биз лекцияны толук окуп карап чыккандан кийин төмөндөгү суроолорго жооп берип алышыбыз керек. Биринчи сурообуз: экологиялык фауналык изилдөөлөр деген эмне? Мында экология фаунага аныктама берип, кандай изилдөө жүрөт, аларга жооп табасыңар. Экинчи, омурткасыз жана омурткалуу жаныбарларды изилдөөдө кандай методдор иштетилет?
Үчүнчү сурообуз, коллекциялык материалды түзүүнүн кандай жолдорун билесиңер? Төртүнчү сурообуз, канаттуулардын денесин, омурткалуу жаныбарлардын скелеттерин даярдоо эрежелерин айтып бергиле. Бул суроолордун бардыгы силерге жөнөтүлгөн лекциядан карап жообун тапсаңар болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.